Чөлкөмдөгү жана дүйнөдөгү болуп жаткан коркунучтардын алдын алуу жана өлкө чек арасын көздөн карегиндей сактоо Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн бирден бир милдети. Бул ишти аркалоо ары татаал жана сыймыктуу экени талашсыз. Мекенге кызмат алгач армиядан башталса, аны алып жүрүү жана талаптагыдай өлкөгө кызмат кылуу башка иш. Бул жаатта аткарылган иштерге анализ жасап, келечекке план коюу, алга кадам жасоого чоң түрткү берет. Ал ушундай иштер 2023-жылы байма-бай өлкөнүн куралдуу күчтөрү тарабынан өткөрүлүп турду. Ал эми 2023-жылдын жыйынтыгын чыгаруу жана 2024-жылга план коюу ушул жылдын 15-ноябрында 20636 аскер бөлүгүнүн базасында башталып, 3 күн бою атайын окуу машыгуулар өткөрүлүп, 2023-окуу жылындагы аткарылган иш-чараларды талдоо, ошондой эле 2024-жылга милдеттер коюлду. Планга ылайык 2024-жылга негизгиделип, аскер бөлүктөрдүн абалын жакшыртуу, жаңы куруу жана Борбор калаада аскер кызматчылары үчүн социалдык шаарча куруу экени айтылды. Куралдуу күчтөрдүн баш кол башчысы жеке ар бир көп аскер бөлүктөрдү графиксиз текшерип, неожиданно келип ошолорду текшерип кеткен күндөр болду. Ошол жерден көп бизге дагы тапшырмаларды коюлду. А жерге салынып аткан азыр көп аскер бөлүктөр бар, имараттарды жакшыртуу. Анан түштүк өрөөндө көп аскер бөлүктөр ачылган. Ошол жерде дагы көп имараттар салынып атат. Ошону деген биз 24-жылы жыйынтыгына чыгабыз деп атабыз. Анан Бишкек өрөөндө бул жерде бир микрорайон салганга бир өзүбүзгө бир милдет алып атабыз. Кудай буюрса ошол ишке ашып кетсе, көп үй бүлөлөр, ошо аскер кызматкерлери турак жайдуу болуп калат деп ошо максат кылып атабыз. Ракета кое берилди. Запуск башталды. Через 30 секунд. Куралдуу күчтөрдүн дараметин көтөрүү жаатында 2023-жылы бир топ иштер аткарылган. Анын ичинде жаңы сатылып алынган техникалар, учкучсуз учуучу аппараттар, тик учактар, мунун баары өлкө бюджетинин эсебинен алынган. Бул жааттагы иштер муну менен эле токтоп калбастан, заман талабына ылайык шайкештирилери дагы айтылды. Аскер техникаларды алып атабыз. Буга чейин өнөктөш мамлекеттерден жанагындай бекер алганга аракет кылчу. Мына азыр баардык конфликттер болот, алардын да мүмкүнчүлүгү азайып калды. Ошондуктан биз азыр мамлекеттин өз күчү менен, өз каражаты менен сатып алып атабыз техникалардын баарын. Ошентип биздин куралдуу күчтөрдү дагы жана башка биздин атайын кызматтарды дагы бекемдеп атабыз. Ошонун ичинде чек ара кызматын да бекемдеп атабыз. Жалпысынан куралдуу күчтөрүнө болгон 1 жылдык талдоо, тагыраак аскердик коопсуздук, тартип жана күжүрмөн даярдык 3 күн аралыгында өткөрүлүп, мыкты делгендер атайын сыйлыктар менен сыйланды. Негизги багытыбыз ушул баардык өздүк курамдарда аскердик бөлүктөрдө кандай иш-чаралар өттү, ошол аскердик коопсуздук боюнча, аскердик тартип боюнча жана ошондой эле күжүрмөн даярдык боюнча, күжүрмөн даярдоо боюнча бүт талдоонун баары өткөрүлдү. Биринчи күнү менен алсак, ошол биринчи күнү ошол биздин азыркы болуп жаткан эл аралык масштабтагы болуп жаткан азыркы көйгөйлөр караштырылды жана ошол боюнча ар кандай сабактар өткөрүлдү. Кошумчаласак, акыркы жылдары куралдуу күчтөрдүн күч-кубатын арттыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлүп, миллиарддаган акчалар бөлүнүүдө. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Ысык Көл облусу.